Бакай Ата районунун Миңбулак айылында кум шагалдын түрү чыгарыла баштайт. Мамлекеттин колдоосу менен 28 миллион сомдук таш майдавоочу завод курулууда. Аталган өндүрүш Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Талас филиалына тийиштүү. Өткөн жылдын күз айларында башталган курулуш жакында бүткөнү калды. Учурда иш кызуу жүрүүдө. Бул негизи айтканда биздин президенттин саясаты менен ар бир айылдын ички көчөлөрү асфальт жазалат деген программанын негизинде ошо алкаганда жасалып аткан жумуштарда бул заводдун өзүнө эле эмес, ошого тиешелүү спецтехникалар менен чогуу берилип атат. Буюрса мынакей трансформатор келсе, кандай чечилсе трансформатор уже запуск беребиз. Бүгүнкү күндө уже монтаж өзүңүздөр көргөндөй монтаж иштери толугу менен аякталып калдык. Штат эгер запуск берип калсак, толугу где-то 15-16 иш орун менен камсыздалып калат да бул жерде. Курулуш иштери бүтсө, мындагы завод ташты майдалап, 3 түрдөгү сапаттуу продукция чыгарат. Саатына 80 тонна курулуш материалын даярдайт. Мындай кубаттуу ишкана Талас областында жок эсе. Биздики хозурашат болгонго байланыштуу мамлекетке да, населенияга да өзүнүн тиешелүү расценкасы менен элге да сатабыз, мамлекетке иштелет. Эми бул таш майдалоо завод негизи айтканда жалгыз болбойт. Мунун келечекте планда асфальт завод менен бетон завод чогуу берилсе, бул жерде комплексный болуп калат да. Асфальт да чыгара алабыз, и бетон да чыгара алабыз. Бул жерде Минтрансқа тиешелүү, биздин Пулатка тиешелүү 1 гектар 20 соток кызыл ките бар карьер болчу. Мыйзам жолунда ошо карьерге бул заводду куруп атабыз. Таш майдавоочу ишкананы куруу иштерине адистер жана жергиликтүү жумушчулар тартылган. Аталган завод ишке кирсе, бир эле Миңбулак айылына гана эмес, бүтүндөй Бакай Ата району үчүн чоң пайда алып келет. Муну жергиликтүү бийлик да сезип турат. Бул деген районубузга келечекте бир өндүрүш болуп, мисалы үчүн жумуш орун пайда болуп атат, салык кошумча түшөт. Эң негизи элибизге ушу жерде жасалган продукцияны дагы арзан баада алып колдонууга. Эми алыстан ташып келсек, мисалы үчүн Талас районунда бар. Анын алып келген доставкасы баягы жеткирүү, анын баасы кымбаттайт. Ошон үчүн мен ойлойм, туура тандоо болуп, биздин сунушубузду туура колдоп, ошон менен ушу ишкананы кураштыруу иштери жүрүп атат. Талас областында таш майдалоочу ишкананын кызматына кайрылгандар абдан көп. Себеби мындай ишкана облуста аз. Бийлик башчылары абалды байкап, жергиликтүү элге жеңилдик кылып, мамлекеттин эсебинен ушул заводду ишке киргизүүгө аракет кылууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.